көз тийгенде, кара дубаланганда, жинча ийлешкенде, жана көрө албастык болгондо 4 нерсе бузулат экен. Биринчиси ден соолук бузулат экен. Адам ден соолук бул денесине байланыштуу. Экинчиси жан дүйнөсүнө байланыштуу, анын нерв системасы жабыркайт экен. Психологически адам ооруп калат экен. Үчүнчүсү болсо, ал адамга субханалла үй бүлөсү бузулат экен. Сонун үй бүлөң бузулуп калат экен. Түшүнбөй каласың, кантип ажырашып кеттиң, түшүнбөй каласың, жек көрүп калдың, түшүнбөй калат экен адам кандай болуп кеткен. Анан төртүнчүсү болсо, эмнекен ишиң жүрүшпөй калат экен. Машалла. Эми ошонун дарысы бар экен. Бул дарысы ушул эки, сиз менен биздин мусулманчылыгыбыз негизинде. Исламыбыз буга дары негизи. Мунун алдын алып койгон. Бул нерсе дарысы бар. 5 маал намаз бул дары. Жылына бир орзоң дары. Ажы умраң бул дары. Сен Аллага болгон түз ишенимиң бул сенин дарың. Алла шек келтирип, ширк келтирбей жүрсөң, бул нерсе кол сала албайт экен. Андан кийинси мынакей сиз менен биздин окуган көз Аль-Фатиха, Аль-Ихлас, Ан-Нас, Аль-Фалак, мынакей Курандагы негизги деп айтымда даими адам, ар бир адам биле турган 4 сүрөнү адам окуп жүрө турган болсо, мына ушундан сак болот экен. Ошондой эле бир адам мисалы эртең менен кечинде зикирлерин кылат экен. Эң эле оңой эле, жөнөкөй эле мисалы көчөдө эле жүрөсүңөр. Кээ бирлериңер жөн эле кечке телефон отурушу мүмкүн. Жоксо уй кайтарып жүрөсүң, кой кайтарып жүрөсүң, жылкыда жүрөсүң. Эмнекен? Ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллах. Кээ бирде пойлода жалгыз болсоң, ла илаха иллаллах деп катуу кыйкырып коюшуң керек экен.